Алмашым 6-күнү кечинде биз экөөбүз жана башка ондогон ырлары менен калың элдин эсинде калган обончу аткаруучу Рыспай Абдыкадыровдун көзү тирүү болгондо быйыл 83 жашка чыкмак. Тибекке каршы болгону 53 жыл гана өмүр сүрүп, бирок артына өлбөс өчпөс из калтырган кайталаңгыс таланттын жараткан чыгармалары эл аралап ырдалып келет. Маңдайыма бүткөн жалгыз бакытта. Келешекте ырчы аткаруучу болууну кыялданган Темирлан Сабирденов курбалдаштары менен бирге Рыспай Абдыкадыровдун биз экөөбүз чыгармасын эл алдында аткарышты. Кайталаңгыс таланттын кайрыктарына экинчи өмүр берүү араты өткөрүлүп жаткан Кароосунакта өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Биз Рыспай Абдыкадыровдун ырларын аябай жакшы көрөбүз. Рыспай Абдыкадыров атабыз аябай жакшы ырларды жазган, маанилери жакшы, обондору жакшы, жана сөздөрү да аябай жакшы. Биз жаңы чыгып келе жаткан квартетпиз. Биз дагы Рыспай Абдыкадыров атабыздай ырчы болгубуз келет, жана музыкант болгубуз келет. Рыспай Абдыкадыров атындагы эл аралык клубтун түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата Нарын шаарында ырга айланган өмүр аттуу Кароосунак өткөрүлдү. Анда автордун калемине таандык ырларды аткаруу менен бирге таланттын жаркын элесине арналган чыгармаларды жаратуу боюнча 40ка жакын катышуучулар калыстар сынынан өтүштү. Толку тыбыры черткилеп жүрөк кылдарын, толуктап турат талантты өмүр жылдарын, түбөлү көчпөйт түптүү кыргыз элимден, өрт чалган сенин өзөктүү сонун ырларың. Деп биз ушундай жакшынакай поэзиябыз менен келдик. Биз аябай ушу эл арасынан алган таланттар менен мактанабыз, дагы сыймыгыбыз, сыйлыгыбыз да көтөрүлөт деген ойдобуз. 4 чыгарма алып келдик. 4 чыгарманын ичинен бирөө Рыспай Абдыкадыровдун ырдалбай жүргөн ырларынан. Бир ырыбыз болсо сейрек кездешчү ырлардан алып келдик. Анан экөөмү эл арасында ырдалып жүргөн ырлар ошо 4 номер поэзия менен 5 номер алып келдик Кочкордон. Рыспай жазган обондо деген ырымды алып келгем. Окуп коеюн. Укпасам ырды ичимден букта боломго, магдырайт жаным жибиткен жакшы обонго. Аскада туруп кыйкырып ырдап үн салсам, аскалар ырдайт Рыспай жазган обондо. Турмушту көрккө чыгарып турган ыр белем, укканда ырды жашарат балкыйт бүттенем. Талаада жүрүп кыйкырып ырдап үн салсам, талаалар ырдайт Рыспай жазган үн менен. Көтөргөн көңүл көңүлгө жаккан ыр белем, көтөрүп көңүл ыр менен жашап мен келем. Кыйкырып ырдап нарындын турсам жээгинде, күлпүлдөйт нарын Рыспай жазган ыр менен. Жан кирет ырга коштолсо жакшы обонго, жакшы обон чыкса айланат ырлар бороонго. Жаш кезек өттү жалындап ырдап чок болгон, жетилдик биз да Рыспай жазган обондо. Канча иш жеңсе ошонун баары Жалал Абад шаарына республикалык конкурстун жыйынтыгы менен чакырылгандарга барып ырдап өнөрлөрүн көргөзүп, баалуу сыйлыктарын алып келишет. Азырынча белгисиз ким кандай сыйлыкка татыктуу экен. Жаш өзгөчөлүктөр эч кандай каралган эмес. Ал жаш кенедей баладан, тили чыккан баладан 70-80ге чейинкилер ырдай беришет каалоочулар. Нарын жергесин ырын ырдагандар, ошол Рыспайдын өзүнөн окугандар, окуучу студенттери бар. Алар дагы катышып атат өзлөрүнүн автор чыгармалары менен, ар кандай чыгармалар менен. Нарын шаарында өткөрүлгөн Кароосунакка жалпы 40ка жакын катышуучулар күч сынашып, Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларын жеткире аткаруу чеберчилиги эл арасында анчейин таанымал эмес чыгармаларына басым жасалды. От болуп күйүп мен жүрсөм да, ойлодум бекен мени сен. От болуп күйүп мен жүрсөм да, ойлодум бекен мени сен. Ойлодум бекен мени сен. Рыспай Абдыкадыров клубунун түзүлгөнүнө 30 жыл болду. Мына талант ташты жарат дегенде ушу таш жаган таланттын чыгармаларын кыргыз элине жайылтуу максаттарында, жаштарды, таланттуу жаштарды чыгаруу максатында ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Бул иш-чаранын өзгөчөлүгү 7 дубандан баягы көмүскөдө жаткан таланттарды издөө, Рыспай атабыздын
чыга элек ырларына көбүрөөк басым жасап атабыз. Анан бир эле аккордеон эмес, комуз менен дагы, фольклор менен дагы, эстрада менен дагы, кыскасы Ырысбай атабыздын ырларын бардык жанрда көрүүбүз келип атат. Андан тышкары сүрөтчүлөрдү поэзия жаатында да көрүүбүз келип жатат. Ошон үчүн мына азыр Теңиртоодон баштап атабыз. Кудай буюрса, конкурсанттар дагы аябай көп экен. Ар бир ушу конкурсанттарга ийгилик каалайбыз. Кыргыз элинде Ырысбай атабыздын ырлары жаңыра берсин деген тилектебиз. Байкенин өзү оны элге таралганы бир 80-дейлерде таанылган да. 80 жылдыгында где-то 40 ырдалбаган ырлары кетти. Өзүнүн жазылбай элерде баган ырлардан 300 ырлар бар. Ноталар жазылган. Бирок элге таанылдык. Биздин негизги максатыбыз ошо ырлардын баары жөн тараталы деген. Окуучу балдарга, хорлорго, патриот ырлары бар, ушулардын баары жөн Кута калса баары жөн чыгарып атабыз китебинде. Ошолордун баарын элге таратабыз. Нарын облусунда башталган кароо сынак республиканын бардык облустарында улантылып, октябрь айында Жалал Абад шаарында эл аралык сынак уюштурулмакчы. Мындан улам ага чейин таанылган таланттарды таап чыгуу башкы максат. Бүгүн ушул Нарын облусунда болот, 20-сында Ысык-Көл областы, ошентип Кыргызстан боюнча айланабыз. Биринчи, экинчи туруу октябрь айында Кудай буйрса республикалык чоң фестивалды өткөрөбүз. Ошол жерде гала концертин өткөрөбүз. Мунун негизги максатыбыз ошол Ырысбай Абдыкадыровдун көнөрбөс мурастарын элдин арасына жеткирүү. Ырысбай Абдыкадыровдун көз өткөндүгүнө 30 жылдын жүзү болду. Бирок анын жаратып калтырган чыгармаларына улам жаңы өң түс берилип, калк ичинде аткарылышы анын экинчи өмүрүн улантып келет. Канчалаган муундар жаңылап, жаңы из менен, жаңы изденүү менен кайра элибизге, журтубузга алып чыгып, мына бүгүнкү күндө канчалаган муундар жаш балдарга чейин Ырысбай экенин ырларына сүйүп, кубанып, жүрөгүнөн ырдап, элге кайрадан жаңы нукта таркатып атканы бул ушул кишинин өзгөчөлүгү, гениалдуулугу жана өнөр дүйнөсүндөгү мыктылыгы деп эсептейм. Ырдын пири Ырысбай кароо сынагынын алгач Теңиртоо жергесинде башталышы, бийик максатты бийик жерден баштоого арналган кадам үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Ырысбай клубунун өкүлдөрүнө ыраазычылык билдиришти. Качан ушул жерде биздин конкурсту жыйынтыктап, жеңүүчүлөрдү куттуктап, жакшы маанай тартуулап, үйгө аман эсен жеткенден кийин ойлойм ушул бүгүнкү республикалык кароо сынак максатына жетет деп ойлойм. Кароо сынактын соңунда мыкты аткаруучулар ардак грамота жана эл аралык сынакка жолдомо алуу менен автордун ырлар жыйнаанан турган китептерге ээ болушту. Ошентип таланттар эл аралык сынакта алдыда күч сынашышмакчы.